өлкөбүздө ажырашкандардын саны өскөндүктөн балдарын жалгыз баккан энелер да көбөйдү. Айрымдары балдарынын атасынан да, туугандарынан да эч кандай колдоо, жардам албайт. Алардын арасында түйшүктүн баарын жалгыз көтөрүп балдарына татыктуу тарбия берүүгө аракеттенген энелерди кезиктирүүгө болот. Бүгүнкү каарманыбыз Нурзат Жанузакова да жалгыз бой экенине, жокчулукка карабай 5 баласына билим берүү үчүн болгон аракетин көрүп келет. Балдарынын окуусуна байланыштуу көп жылдан бери Ак Өргөк конушунда жашайт. Балдарым үчүн жашайм, баарына даярмын. Бир нече жылдан кийин булар да кол аякка жарап калат деген Нурзат Жанузакованын күйөөсү балдарды бага албайм деп таштап кеткен. Анан могу эгиздер төрөлгөндөн кийин жолдошум бага албайм деди. Балдарды анан ичип да кетти. Ошо ойдон экөөбүз эки башка эме алдык, бешөөнү өзүм багып калдым. Кабар алмак турсун ичип жүрөт. Акча тийин жок, жардам да берген жок. Билет биякта экенинди. Билет. Баякында бир жолу аябай суук болуп эметкенде мен материалдар деп да алып берейин, уруп бер десем, келген да жок. Больницага жаткан, ошо кезде бир туугандарым багып берди, бул экистендичи. Анан чыккандан кийин ошо билекти түрүнө алып эле жүрөм. Канчага чыгып калдың? 40 менби? Булар 3,5 чыкты. Жанузакова 5 баласы менен бир нече батир алмаштырган. Көп балалуу болгондуктан ага оңою менен батир табыла бербейт. Нези башка квартирада турчумун, өйдөрөк жакта. Балдарым көп экен деп чыгарып салган аяктанчы. Балдарың ысылдайт экен депчи. Себеби мен эртең менен жумушка кетем, кечке чейин бакчада булар өстөрү менен өстөрүп. Түштө келем, абетин берем, кайра жумушка барам. Ошо менин милдетим. Анан бул келгенде мен раз бияктан эле тигип атам үйдөнчү. Просто караңгы болуп эле көзүм жакшы болбой көрө эле эмете албай атам, тиге албай атам. Анан булар менен больницага жаттым. Анан 10 күн диета деди. Ошо бүгүн анализ тапшырдым. Жакшы болуп калса, анан кайра жумушка чыгам да. Суукта мындан жаман квартираларды көрдүм го. Печкасы жок эчтемке 4000 сом болуп атат. Анан көрмөм, билем үстүлөрүн жаап, деметип алып эле печка койсом, кыштаймбы деп ойлоп атам мен. Бир учурда балдарынын баары сарык болуп ооруганда коңшулары оору жыгат деп суу алган жерге аны жолотпогонго аракет кылышканын көзүнө жаш ала айтып берди. Ошол убакта могу кызым эле жалгыз калып калды үйдөчү. Мен биринчи кызымды айыктырып чыккандан кийин келдим, анан тиги балам шалдырай баштады. Больницага барсам, ал да сарык деди. Бул күндү көрбөй эле коеюн, ал күндү уккум да келбейт. Кошуналарым барчы эме кылып салды да, балдарымдычы. Жугат деп, даже сууну таш ичем да. Суу албагыла жугат, балдарыма жугат деп, ушундай күндү көрбөдүмбү. Баарын балдарым үчүн эме кылдым эми. Эми артта калды. Жуккан врачтар айтат, эмеси гепатит жукпайт депчи. Просто бул тамак аштан, мектептен баягы тамак ичет да, ошондо жуккан да буларгачы. Үчөө менен бир моментте жатканымда кызымды больницадан кызым чыккандан кийин үчөө менен жаткан. Ошол кезде же больницаны билесиздер, тамак аш анан же киргизген киши жок антымтан. Ошону кайынсиңдилериме чалсам басып да келип койгон жок. Ошо Кочкордо кайынсиңдилер бар, анан майда чүйдө насып-паскилерин салып турчу эле, андан да дайын жок болду. Чалып да кабарын да албайт. Мен айтырым, жадагы ушул неберелер да депчи. Мен күйөөм 5 бир тууганда, 3 кыз, 2 эркек. Анан улуу кайнагамда үйлөнө элек да. Балдары жок, меники ушул 2 эркек бала, тукум куурач ушулар болчу да. Жардам берген эметкен жок, сураштырып да койгон жок. Анан мен жалдырап бара берем кечке. Кудайга шү өзүм багып келдим ушуга чейин. Айылга барып жашасаңыз мынчалык кыйынчылыктар болбойт беле деп суроо салсак, айылда жашаганын, балдары менен батышпай калганын айтат. Мен айылга убагында барып деле келгем. Балдар менен балдар батышпайт. Мен көз каранды болгум келбейт да бирөөгөчү. Балдарымды түрткүн чыгым келбейт. Аяк барасың, анан сенин балдарың батпай калат, анан булар эки-экиден урушат, неберелери бар да. Алар менен батышпай калат, анан урушканда мен чыгам, менин баламды уруп салды деп жүрөгүм ооруп 3 жыл жашагам. 3 жылдан кийин кой деп, ада көрө ачык булактан тынчкап балдарым маңдайында тура берсин. Чакан бир бөлмөлүү үйүм болсо күнүм өтө берет. Тигүү цехинен калган киздимелерди алып келип, балдарга кийим тигип берем дейт каарманым. Кичинекей жерим болсо, анда бир өсүң бар, өсүң төшөң дейт да, могудай бир комната меники болсо деле, монтип жасап алсам деле күнүм өтчү экен. Цехте иштейм, өйдөрөк жакта. Балдарымдын кийим кечесин көбүнчөсүн өсүм тигем. Өсүм тигип кийсем да, материалдарды хозяйкам берет, эмеден ашып. Ошолор тигип туруп кийгизип коем. Азыр ушу 2 баламдын бутунан кыйналып атам. Алар деле эме болуп калса,
алып берем дейм. 15 күн үйдө отуруп калды деп кыйналып калдым да кичинечи. А так иштесем эмен болот жашоом. Жалгыз бой эне жардам сурап чоңдорго акчалууларга кайрылган, бирок кайракка угуп көңүлүн ооруткандар болгон. Анан байкан бир жылдары мен канчанчы жылда могу кыздар жаңы төрөлөшө комага түшүп чыккандан кийин аябай эме кылды, кыйналдым. Анан дары дармегим бар, акча болду. Үйдөгүлөр эме уй-пуйларын сатып беришти. Анан күчтүүлөп врачтарга көрсөттү да. Ошондон кийин эмеге жогорку кеңешке кайрылдым. Бир эмес 3-4 жолу кат жаздым да, Атамбаевка жаздым. Анан жердештерим деп Салымбековторго кайрылдым. Алардан эме болбой койду да. Бес топ болду да, иши жазганым жөн эле эме болду да. Анан дагы бир жерге барып кайрылсам, "Не 5 балаңды мен тутурдум беле" деген сөздөр чыкты. Кой дедим, лучше андан көрө элден айтсын. Маегибиздин соңунда балдарымсыз жашоо жок деген каарманымды эгиз кыздарынын түгөйү "Апа, сизге шакек алып берем" деп кубантты. Мен моу эгиздеримсиз жашоом жок. Ушулар мага күч кубат берет да. Наоборот, ушуларды чыттап, настроение алганда чыттап турсам, ушулар күч кубат берет да. Мен эле эми ар кимдер ар кандай кылды, могу кыздарыңды эмеге өткөрбөйсүңбү деп чыкты интернаттарга. Балдарың интернатка бербейсиңби деп чыкты. Анда билбейм, андай ойлогум да келбейт да ошо. Чыкты 1-2 жылдан кийин оңолуп калышат балдары. Кол арага жараткылар. Мама, шакек алып береби? Шакек алып берет кызым чоңойгондо.